Февраль күнү Түркиянын Хатай облусунун Антакия шаарында кыргыз куткаруучулары тарабынан 13 күндөн соң 3 адам тирүү куткарылды. 6 кабаттуу турак үйдүн урандыларынын астынан куткарылып чыгарылган жарандар бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Куткаруучулар имарат астында жаткан жаран менен баарлашканда ал жакта 5 адамдын бар экендигин айткан. Натыйжада 1 саат аралыгында 3 адам аман эсен куткарылып, 2 адамдын сөөгү чыгарылган. 2023 жылдың 18 февраль күнү эртеменки саат 8ден баштап Хатай шаарынын бизге бөлүнгөн ошол куткаруучулар менен 18 куткаруучу болуп иштеп жатып, бизде бир эскаватор бар болчу, ошо эскаватордун жардамы менен плиталардын үстүн акырындык менен чачпай баарыбыз текшерип, эскаватор каскан сайын жанына барып текшерип жыттап, ошентип бизде иштерин уюштуруп жатканбыз. Андан кийин плиталардын шелдери ачылгандыктан биз эскаваторду токтотуп, басып барып бүт баарын тыңшап улуп баштаганда бизге добуштар чыгып баштады. Адам добуштары чыгып атканда сигнал беришти. Ошол сигналдын негизинде биз адамдар бар экенин билдик. والله ما يقدر يشرب شوي. شيشة واحدة. شيشة. بيشيش. برضه. برضه. بقى شيشة. شيشة var. Готов. Өзүнүн күрөк, кирка деген шаймандар менен ошол жерин касып, адамдардын эң биринчи эркек кишини көрдүк. Эркек кишини көргөндөн кийин эркек киши менен баары сүйлөшүп, абалын сурап, канча киши бар жанында ошонун баарын билип, андан кийин иш чараны уюштуруп баштадык. Okey, tamam. Tamam. Биринчиси киши эркек кишини алып чыктык. Эркек кишини чыккандан кийин артынан аял киши чыкты. Алын жубай экен. Ар жагында дагы 3 киши бар экен, бирок биринчиси тирүү, экинчиси тирүү, анан үчүнчүсү да тирүү болуп чыкты. Тилекке каршы артындагы эки баласы жансыз денесинен чыкты да, ошолор өлүп калыптыр. Все, взяли. Кыргызстан Республикасынын командасы иштеп, ар жагында Стамбулдун куткаруучулары иштеп. Ошондо биз болсо могу трехугольник варианты менен бири-бирибизге 2 метр ылдый, ошондо 2 этаж ылдый тешип барабыз. Анан бири-бирибиздин алдыбызга тазалап кирип барып пространство ачабыз. Ошол жансыз денеби же тирүү адамды эч ким билбейт. Аппараттан бирок ысык көрсөтүп атат. Эми Кудайым буйруса кабып алып чыкканга аракет кылабыз. Жалпысынан Түркиянын Хатай облусунун Антакия шаарында 2 күн ичинде кыргызстандык куткаруучулар тарабынан 3 тирүү жаран куткарылса, 17 адамдын сөөгү чыгарылды.